Өтүп бараткан шейшемби күндүн башкы окуяларына көңүл буруңуз кыскачалар тууралуу. Боршайком 200 миллиондан ашык каражатка электрондук урналарды сатып алды. Тендерден утулуп нааразы болгон тарап башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Бул арада Азия Универсал банктын мурдагы кожоюну Михаил Надель Лондондо арбитраждык соттон утулду. Эми Кыргызстан келтирген чыгымдарын төлөттүрүү үчүн аны кайра сотко бергени турат. Ал арада Америка Кошмо Штатынын президенттигине негизги талапкер Дональд Трамп менен Хиллари Клинтон бир нече ай бою бири-бирин узактан айткан сындардан кийин биринчи жолу түз эфирдеги дебатта жолугушту. Алар биринчи талаш талкууда байлар үчүн көтөрүлчү салык маселесин көтөрүштү. Аты жөнүм Айгерим Жаныкол, кутман кечиңиз менен олу Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан. Өлкөдө мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу дагы бир чыр чыкты. Бул ирет Борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Ноябрда өткөрүүгө белсенип жаткан өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан маалда башкы прокуратурага евро биримдиктин гранттык акчасына автоматтык түрдө добуштарды санай турган урналарды сатып алганы туурасында арыз келип түшкөн. Бул туурасында Акча бар финансы порталы жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда Борбордук шайлоо комиссиясы электрондук эсептөөчү урналарды Түштүк Кореялык компания 232 миллион сомго сатып аларын. Ал эми жарыяланган тендерден уталбай калган белорусиялык компания болсо жыйынтыкка нааразы болуп, 16 саат өткөндөн кийин жеңүүчүнүн аныкталып калганына карата арыз жазып кайрылган. Башка кабарлардан апрель окуясынан кийин улутташтырылган Азия Универсал банктын мурдагы кожоюну Михаил Надель банктын 59% акциясынан сот аркылуу ала алган жок. Кыргыз өкмөтү менен соттошкон бизнесмендин соттук процесси толугу менен аягына чыгаруу чечими кабыл алынган. Маалыматка караганда, отурум Надель тараптан арбитраждын процессуалдык буйруктарын аткарбагандыгынын негизинде өндүрүштү токтотуу чечими кабыл алынган. Беле кетсек, 2012 жылы Надель улутташтыруу мыйзамсыз экенин билдирип, 450 миллион доллар өндүрүп берүүнү суранып, сотко кайрылган болчу. Кыргызстан өз кезегинде банк менен кызматташкан инвесторлордун каражатын чөнтөгө кымырып алган фактыларды жүйө кетирген болчу. Эми Кыргызстан кайрадан учурда Надельден тарткан юридикалык чыгымдарын өндүрүп алынуусунөн иш жүргүзүүдө. Дүйнө кабарларынан Түркиянын Дерик жана Кызыл Тепе шаарларынын ортосундагы трассада жарылган автобус сынайынан коопсуздук кызматынын 10-го жакын кызматкери каза таап, 8 жаракат алгандыгы кабарланат. Маалыматка караганда, жардыруу күрттөр көп отурукташкан 26 сентябрдагы окуяда 26 сентябрда болгон. Жоопкерчиликти азырынча эч ким ала электигине карабай, бийлик Күрт жумушчу партиясын бул окуяга айыптоодо. Өткөн жылы бузулган тынчтык келишиминен кийин Күрт согуш-керлери менен түрк аскерлеринин ортосунда кагылышуулар кайра башталган. Маалыматка караганда, Түркия күчтөрүнүн 600дөн ашык өкүлү жана миңдеген күрттөр каза тапкан. Бул ушул убакыт аралыгында. Ал эми 15 миллион калктуу күрттөр Түркиядан өз алдынча бөлүнүү үчүн күрөшүп келишет. Аларда Америка Кошмо Штатынын президенттигине негизги талапкерлер Дональд Трамп менен Хиллари Клинтон бир нече ай бою бири-бирин узактан айткан сындардан кийин биринчи жолу түз эфирдеги дебатта жолугушту. Алар биринчи талаш талкууда байлар үчүн көтөрүлчү салык маселесин көтөрүштү. Республикачыл менен демократтардын талапкерлер ортосундагы талкуу биринчи жолу ички экономиканы талдоодон башталган. Трамп болсо ири компанияларга салыктарды азайтууну убада кылса, Клинтон аны орто класстын эсебине байларга жеңилдик түзүүгө багытталганын планын сындады. Хиллари Клинтон кирешенин өсүшүнө жараша салыкты көбөйтүүнүн системасын жана байларга салыкты жогорулатууну жактайт. Ал эми Дональд Трамп болсо, эгерде байларга салыкты жеңилдетсе, алардын компанияларынын өнүгүшүнө, анан дагы жумушчу орундардын көбөйүшүнө алып келет дейт. Хиллари Клинтон бул арада Орусияны күнөөлөп келген америкалык мамлекеттик мекемелер менен компанияларга болгон киберчабуулду Дональд Трамп жактады деп дагы айыптап өттү. Ал эми Трамп болсо, аны Орусия эмес, Кытай же башка мамлекет кылышы мүмкүн деген жообун узатты. Экрандан алыстабай туруңуз, туура 1 мүнөттөн кийин бул кабарларга токтолом. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрда өткөрүү сунушталды. Аталган мыйзам долбоору ДШС 4 октябрда парламенттин отурумунда каралмай болду. Эң көп алага чыккан облус Талас деп табылды. Ал эми ар бир 5-чи үй бүлө кыздын каалоосу жок түптөлөрүн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында аныкталды. Бул Манасчы Саякбай ата тууралуу фильм тартуу аяктады. Каармандардын образы дегеле тасма кандай тартылганын бир нече мүнөттөрдөн соң биле аласыз.
Кайрана жергиликтүү жаңылыктардан баштайм. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери, регламент боюнча комитети баш мыйзамга өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. КСДП фракциясынын депутаты лидери Иса Өмүркулов баяндама жасап, конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрда өткөрүүнү сунуштады. Аталган мыйзам долбоору болсо 4 октябрда парламенттин отурумунда каралмай болду. Согласно статьи 64 законопроект. Мен жогорку кеңештин регламент тууралуу мыйзамынын 64-беренесине ылайык конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоор жогорку соттун конституциялык палатасына жыйынтык чыгарууга жиберилиши керектигин айткам. Эгерде жогорку соттун конституциялык палатасы терс чечим чыгарса, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору кароого коюлбайт. Мен бул маселе боюнча комитеттин төрагасына суроо узатсам, жогорудагы мыйзам долбоору 5-күнү конституциялык палатага жиберилгенин айтышкан. Эрежеге ылайык мыйзам долбоорду комитетке коюуга жана кароого тыюу салынган. Мен бул тууралуу айттым. Себеби долбоор каттоого алынгандан кийин карала дагы башталат да. Алар эч көңүл бурбай коюшту. Проигнорировали, ответа нет, дальше пошли. Эске салсак, оппозиция бийликти конституцияны өзгөртүү аракетин баш тартууга чакырууда, бирок президент Алмазбек Атамбаев жана парламенттеги социал-демократтар партиясы, Республика Ата журт Кыргызстан өнүгүү фракциялары конституция өлкө кызыкчылыгы үчүн өзгөрүүгө тийиш деген көз карашты карманып келет. Аталган сунушту президент колдоо алганы менен убактылуу өкмөт мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Роза Отунбаевалар каршы чыгышканы белгилүү. Ошондой улам өлкөдөгү саясий кырдаал күч алып келет экен. Кыргызстанда ар бир 5-чи нике ала качуу жолу менен ишке ашарын коом кабыл алган гендер аталган изилдөөнүн жыйынтыгында айтылды. Баяндамага таянсак, ала качуу башка облустарга караганда таласта андан кийин нарында көбүрөөк болот экен. Ал эми Бишкектин өзүндө болсо башка аймактарга салыштырмалуу болгону 2% гана түзөт. Ошондой эле изилдөөгө ылайык каалоосу жок турмушка чыккан кыздар жаңы жогорку билим алып баштаган же болбосо таптакыр билими жоктор душар болушат. Башка кабарлардан Тоң жергесинде 20 кылымдын көмүрү Улуу Манасчы Саякбай Каралаевдин тууралуу даректүү көркөм тасма тартылып бүттү. Эске салсак, Улуу Манасчы тууралуу тасма көптөгөн сценарийлерден соң режиссер Эрнест Абдыжапаровдун варианты жактырылган болчу. Башкы ролдо болсо белгилүү киноактер, эл арасында Бопуш деген аты менен таанымал калган Марат Жамталиев аткарат. Ал эми тасмадагы Чыңгыз, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун образын болсо жазуучунун кичүү уулу Элдар аткарган. Күндүн негизги жаңылыктарын жеткирүүгө аракет кылдык. Болгон кабарлар улам жаңыланып 11 KG сайтына дагы жайгаштырылууда. Андыктан ал жака дагы баш багып турабыз. Мен Айгерим Жаныкул, амандыкта учурашалы.